Эфирде акыркы кабарлар менен Гундарек, студияда Расул Багышбаев, Кутман кечиңиздер менен. Бишкек-Ош Унаа жолунун 132-133 чакырымдарында кар көчкүсү атайлап түшүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Генералдык штабтын артиллериялык күчтөрү менен 500 куб метр көлөмдөгү кар көчкүсү түшүрүлүп, ал Унаа жолго чейин жеткен эмес. Кар күрткүсүн атып түшүрүү эми Жалал Абад облусунун Токтогул районунун аймагында улантылат. Бишкектеги кафелердин биринен чоң өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 25 декабрь күнү саат 14:20 чамасында башталган жалын 21:14 толук өчүрүлгөн. Телсиз жоонун кесепетинен кафенин чатыры, терезелери, анын ичиндеги буюмдары күйүп кетти. Бактыга жараша адамдар жабыркаган жок. Өрттүн келип чыгуу себеби материалдык чыгымдар такталууда. Өрткө каршы кызматтын маалыматы боюнча 25 декабрдан 26-сына караган түнү республика боюнча 7 өрт кырсыгы катталган. Сочиде кыйраган Ту-154 учагынын бортунда теракт болушу мүмкүн деген версия жокко чыгарылды. Кырсык учакты башкаруудагы катачылыктан же болбосо техникалык себептерден болушу мүмкүн. Бул тууралуу Сочиде өткөн брифингде Россиянын транспорт министри Максим Соколов айтты. Учак жээктен 6 чакырым алыстыкта кулаган, тереңге түшүүчү аппараттар менен 39 кеме жана катерлер 135 суучул издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Аскер кызматкерлери болсо жээкте издеп жатышат. Буга бардыгы болуп 3,5 миң киши тартылган. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин имаратынын алдында Кара деңизде учак кырсыгынан каза болгондор эскерилди. Шаар тургундары элчилик алдында гүлдөрдү коюп шам жагышты. Орусиянын коргоо министрлигине караштуу Ту-154 учагы Сочиде 25 декабрдын таңында кырсыкка учурап, борттогу 92 киши набыт болгон. Учак Сириянын Латакия аймагына бараткан Ту-154 асманга көтөрүлүп, 7 мүнөт гана учкан. Ал Кара деңизден 5 чакырым аралыкта Анапа аралына жакын жерде кыйраган. Бул аябай чоң кырсык албетте. Анан ошол кырсыкта биздин кесиптештер, журналисттер ошол федералдык каналдын 3 съемочный группасындагы каза болушту. Ошого карата биз өзүбүздүн тилектештигибизди билдирип, өзүбүздүн ошол кайгыны тең бөлүшкүбүз келди. Учак кырсыгынан каза болгондор орус элинин эле эмес, бүткүл адамзаттын кайгысы. Мындай пикирлерде Орусиянын Оштогу башкы консулдугуна эскерүүгө келгендер айтышты. Окуяга терең кайгыргандарын, жакындарын жоготкондордун азасын тең бөлүшөөрүн билдиришти. Биздин Ош шаарынын эли кандай болгон учурда да ушундай трагедиялар кайталанбастыгын, техникалык себептер болобу, башка себептер болобу, ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн, биздин маданият ишмерлеринин, журналисттердин, эң мыкты адистердин тобу менен ушундай трагедияга кабыл болушу бул өтө оор жоготуу деп эсептейбиз. Ылайым мындай оор жоготуулар кайра кайталанбасын. Орус президенти Владимир Путиндин буйругу менен 26 декабрь кырсыктан каза тапкандарга аза күтүү күнү деп жарыяланган. Адлер шаарындагы аэродромдон Сирияга бараткан коргоо министрлигинин Ту-154 учагы 25 декабрда Кара деңизде кыйраган. Анын ичиндеги 92 адамдын баары курман болгонун орус бийлиги маалымдады. Арасында оңго чукул журналист жана Александров атындагы ансамблдин 68 артисти. Акыйкат жардам фондунун жетекчиси дагы бар болчу. Фитосанитардык ченемдер боюнча маселени чечүү зарылдыгын Орусиянын президенти жакында өткөн маалымат жыйынында белгиледи. Владимир Путиндин айтымында фитосанитардык системаны түзүүдө Кыргызстанга ар тараптуу жардам берүү керек. Орусиянын президенти Кыргызстандын ИАЭ базарындагы соода сатыгынын көлөмү көбөйүп жатканы менен айыл чарбасында айрым чечилбеген жагдайлар бар экендигине токтолду. И Кыргызстан, там есть свои сложности.
связанные прежде всего с взаимоотношениями с Казахстаном, с Россией. Кыргызстан боюнча айтсак, ал жакта Казакстан Россия менен байланышта өзүнүн кыйынчылыктары бар. Чындыгында айыл чарбасы, анын ичинде фитосанитардык ченемдерди сактоо жалпы эле бул маселени уюштурууда чечилбеген жагдайлар бар. Биз заманбап фитосанитардык көзөмөл системасын түзүү боюнча кыргызстандык өнөктөштөрүбүзгө жардам берип жатабыз. Казакстан административдик финансылык тажрыйба жагынан Кыргызстанга жардам берип колдоо көрсөтөт деген тилегибиз бар. Себеби биздин РНК текшерилбеген жана зыян азыктар чыкпашы керек. Бул маселени тез арада чечүүгө ыкмалар жетиштүү. Ал арада Алабука районундагы Иштамберди кенинде алгачкы ирет алтын эритмеси алынды. Мында ген казып жаткан Full Gold Mining компаниясы эритмени өндүрүү үчүн атайын жаңы цех курган. Себеби буга чейин колдонулган ыкмада алтынды бөлүп алуу 55%га гана жетип, жарымы калдыкка кетип жаткан. Эми жаңы ыкма менен быйылкы жылы 670,18 килограмм алтын чыгарууну көздөп жатышат. 2007 жылы ишке кирген Full Gold Mining компаниясы тарабынан буга чейин жер астынан 730 000 тонна ген казылып, андан 4 тонна алтын өндүрүлгөн. Учурда компанияда 700дөн ашуун кызматкер эмгектенет, алардын 600дөн ашууну жергиликтүү тургундар. Сплав дура деген бул азыркы күндө бул 80% готовый продукт деп коет. Мындан кийин бул сплав дураны чыгарып афинажный заводко алып барып, ал жерден дагы выплавка болот. Андан кийин уже даяр баягы международный стандартка жараша уже слиттак коюлат. Нарындын Жергетал айыл аймагындагы Союз кыйрагандан бери эч кимге кереги жоктой турган санаторий эми мектеп жашына чейинки балдарга кызмат кылат. Бул иштерге түрткү берүүчү гранттардын эсебинен 2 миллион сом каралган. Ал сумманын 90% өздөштүрүлүп, келечегинде балдар бакчасы болуучу 2 кабаттуу имараттын үстү толугу менен жабдылып, ичи евро оңдоодон өтүүдө. Эгер бардык ойдогудай жүрсө, Жергеталдык дагы 75 балага жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Айыл өкмөттөн 514 000 сом которулду бизге жардам катары. Анан бизде дагы өкмөттөн, финансы министрлигинен сураныч кылат элек. Биздин жазган каражатыбыз ошо 3 миллион болуп, андан ашыкка каралбагандыктан бизге жылуулук системасы бөлүнбөй калды. Анан ошол жылуулук системасын карап берсе. Ушул багытта теманы улантсак, Баткен облусунун алыскы Кан айылыдагы жаңы жыл алдында балдар бакчалуу болду. Элеттик бөбөктөрдү кубандырган бул саамалыкка өкмөттүн облустагы өкүлү Абиш Халмурзаев да катышып, наристелерге жаңы жылдык белектерин берди. Облус борборунан 80 чакырым алыс тоо арасында жайгашкан бул айылда буга чейин бир дагы балдар бакчасы болгон эмес. Жергиликтүү тургундардын маалыматтарына таянсак, үстүбүздөгү жылдын өзүндө эле аталган айылга дарыгерлер үйү, 250 орундуу мектеп жана балдар бакчасы мамлекеттик бюджеттин эсебинен курулган. Енді сайылдың мармалда бүтпеген нерселер бүтіп өтады. Мұны айтып та түгет албайбыз біз. Қышлағымызға бәреке кіргендей болды. Бұл азыр қарасаң енді мұны еткен детсат құрылу, мұны мектеп құрылу өтады. Бұлар бір ойыда жоқ, санауда жоқ іштер болып өтады. Biz memleketimizden, başkarışçılardan, prezidentten tartıp da әкімге чейин өте құрсам болып тұрған күзіңіз hazır. Мурдагы ички иштер министри генерал-лейтенант Болотбек Ногойбаевдин сөөгү жерге берилди. Ал Союз кезинен баштап өлкөнүн ар кайсы аймактарында калктын коопсуздугун камсыздоо үчүн өмүрүн арнаган киши болгон. Коштошуу зыйнатына биздин кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев да катышып келди. Мурунку ички иштер министри генерал-лейтенант Болотбек Ногойбаев акыркы сапарга узатуу зыйнаты министрликте болду. Коштошууга келгендер абдан көп. Кандай бир иш тапшырылбаса. Ногойбаев Советтер Союзунун ички иштер академиясын аяктаган адистин бири. Ал 40 жылдан ашык убакыт ичинде катардагы милициядан тартып, бир топ тепкичтерди басып өтүп, жогорку кызматтарды ээлеп, ортодо бул түзүмдү жетектеп министр да болгон. Коштошуп жатып, өлкө коопсуздугу үчүн бирге иштеген ардагер тартип сакчылар менен жакындары маркумду жоктоп турду. Эч убакта Болоттун аты өчпөйт. Анткени анын артында
ар бир академияда, ар бир ички иштер бөлүмүндө жана башкармалыктарда бул кишинин жазган китептери сакталып турат. Ардагерлер кеңештери үй бүлөсүнө, жубайына көңүл айтып кой деп менден суранды эле. Мен ошолордун атынан дагы силерге көңүл айтып койгуга уруксат этиңиздер. Чын айтканда айтар сөздөр көп эле, бирок ушу байкем чын айтканда ишенбейм. Жаткан жери жайлуу болсун, топурак торку болсун. Байкем баары бир дайыма биздин эсибизде каласың, жүрөгүбүздө каласың. Ногойбаев юридика илиминин доктору болуп, коомдук иштерге активдүү аралашып келген, күч түзүмүнө керектүү көптөгөн чыгармаларды жараткан. Аз күн мурун 61 жаштагы офицер сасык тумоолоп, ооруканага түшүп, жакшы болуп кете алган эмес. Болотбек Бердибекович өзү ооруп бир 10 күндөй больницага жатып калды да. Могун операция болгон жүрөгүнөн, кийин жан башынан операция болуп, эски оорусунан. Анан кирип ооруп, ошол козголуп, анан 10 күн ичинде эле ушун бир тууганыбыздан айрылып атабыз. Өзү эле уксаңыз, биринчиден мамлекеттик жана коомдук ишмер, экинчиден милициянын отставкада генерал лейтенанты, доктор юридических наук. Ушуну уккандан кийин эле уже кандай киши экенин эле сразу билинип турбайбы. Бул абдан оор күндөрдөн биз үчүн болуп атат. Генерал лейтенанттын сөөгү кыргыз элинин залкарлары жер жазданып жаткан аларча көрүстөнүнө коюлду. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук, Биринчи канал. Тарых жана маданият жылына карата Кадамжай районундагы Семетей лицейинде район аймагындагы орто мектептердин тарыхчы мугалимдеринин семинар өттү. Анда окуучуларга тарых сабагында жергиликтүү материалдарды, тарыхый аймактарды окутуунун ыкмалары талкууланды. Максаты мындагы тарых мугалиминин иш тажрыйбасын, сабак өтүү усулдарын башка мектептердин мугалимдерине жайылтуу. Кыргызстан тарыхын бир топ көйгөйлүү маселелерин окуткан менен жергиликтүү материалдарды окутуу аркылуу окуучуларга өзүнүн жеринин, элинин бай материалынын, бай тарыхын үйрөтүү менен чектелип калбастан, балдарды мекенчиликке, ошондой эле өзү жашаган аймактын айрым проблемаларын чечүүгө, жанагы салым кошууга, тарбиялоого абдан чоң үлгү болорлугу жөнүндө сөз кылдык. Чуңкурчакта лыжа сезону ачылды. Өтүп кеткен демалыш күндөрү анда эс алуучулардын саны өтө көп болду. Тоо лыжасын сүйүүчүлөргө бул жолу аба ырайда жакшы болуп, майрамдык концерт тартууланды. Ал эми сезонду өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков ачып берди. Торжественное открытие сезона горнолыжная база Чуңкурчак. Чуңкурчактагы лыжа сезонун премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ачты. Өкмөт башчынын айтымында акыркы учурда спорттун бул түрү ден соолукту чыңдоодон тышкары туризмди өнүктүрүүгө чоң салымын кошуп жатат. Чуңкурчактагы сезондун ачылышына келгендер көп. Унааны токтотконго жай табыш кыйын. Эс алуучу жерлерде болсо кезек күтмөйлөр болду. Во-первых, это для физического здоровья. Биринчиден бул ден соолук үчүн, экинчиден бул жерде жагымдуу атмосферада достор менен сүйлөшүү. Лыжа спортун сүйүүчүлөр бул жакка үй бүлөсү жана достору менен келишкен. Таза аба, жагымдуу баарлашуу, мунун бардыгы дени сак жашоо образын тандагандардыкы. Мне нравится очень, с удовольствием это делаю. Спорттун бул түрүнө абдан кызыгам. Тоодо таза абада эс алганга эмне жетсин? Өтө жагымдуу маанай болууда. Очень много позитивных эмоций получаешь от этого вида спорта. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов лыжа базалары чоң суроо талапка ээ болуп жатканын айтат. Аны менен бул тармак чоң инвестицияларга муктаж. Европада, башка мамлекеттерде, кышкы туризмдин өнүккөн мамлекеттеринде ушундай эле деңгээл менен башталганда, Куршав элдер болсо кичинекей эле бир базадан башташкан. Кыргызстанда дагы ошол базалар азыркы учурда чоңоюп, потенциалы чоңоюп баратат да. Жаңы базалар курулган жатат. Буюрса мен ойлойм кышкы туризмдин келечеги Кыргызстанда аябай жогору деп. Кыргызстан боюнча 30дун тегерегиндеги лыжа базалары бар. Бир канча жыл мурда лыжа тепкени көбүнчө чет өлкөлүк жарандар келсе, азыр кыргызстандыктардын да кызыгуусу ойгонду. Аны менен эксперттер жыл өткөн сайын тоо лыжа спорту жеткиликтүү жана ыңгайлуу болуп бара жатат дешет. Улан Бакиров, Зарима Мусаева, Аскар Улан уулу, Коомдук, Биринчи канал. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар, саламатта болуңуздар.